Ал эми жаңы дайындалган министрлерге айтарым. Сиздер бара жаткан министрликтерде ийгиликтүү иштер менен катар жасай турган жумуштар дагы арбын. Муну эл дагы, мынакей биздин эл өкүлдөрүбүз дагы көтөрүп, министрлер кабинети көңүлгө алуусун талап кылып келе жатышат. Бул маселелерди чечүүгө алы келет, акылы жетет, бул тармакты алдыга жылдырат, өнүктүрөт деген алдын ала изги тилек менен, ишеним менен сиздерди министр кылып олтурабыз. Мамлекеттин бир тармагын жылдырууга ишти алып кетем деп, өз чамаңарга ишенип, мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант берип, бул ыйык трибуна аркылуу сиздер эл астында ант берип олтурасыздар, ушуну унутпаңыздар. Биздин элибиз берилген антка катуу маани берет, элдин сөзү менен кошо назарында да турасыздар. Жакшы иштесеңер, калкыбыз тегиз алкыйт, жалпы журт батасын берет. Башкача ой менен келип, жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер, анда эл журтка жаман атыңар калат, ата эне, ага тууган, жерге жээңерди түбөлүк жаман сөзү ээрчийт. Кыргыз наркы мына ушундай. Албетте туура эмес иш жасасаңар, биз дагы мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимге аябы жок. Ошондуктан айтылган сөздөрдөн өзүңүздөр жыйынтык чыгарып ишке киришиңиздер.